биз 3-чү теманы талкуулайлы. 3-чү темабыз аналогиядагы түрлөрдүн байланышы. Эми түрлөрдүн байланышы, түр дегенде эле бул конкреттүү бир нерсе экенин, анан жалпы нерсенин конкреттүү бөлүгү экенин силер билесиңер. Азыр мен силерге көрсөтүп берейин. Ошо түрлөрдүн байланышы 3кө бөлүнөт. 3кө бөлүнгөндө мындай болуп бөлүнөт: жалпы, конкреттүү. Бул жерге мисалды келтире турган болсок, мына мисал. Бул медицина, бул жалпы, ал эми онкология анын бир конкреттүү түрү. Ал эми экинчиде конкреттүү жана жалпы. Конкреттүү, мисалы жаз мезгили, мезгил бул жалпы болуп кетип атат. Үчүнчүдө конкреттүү. Бул жерде зоология, ботаника. Зоология бул жаныбарларды окутуп үйрөтөт, ал эми ботаника бизде өсүмдүктөрдү үйрөтөт. Өзүңөр көрүп тургандай, түрлөр жалпы конкреттүү болуп ЖРТда кездешет. Силер ушуну так анык билип алсаңар, жакшы туура тоголоктоого кепилдик берилет. Азыр эми силер менен мисалдарды иштейли. Азыр эми көнүгүүлөрдү иштеп атабыз. Бизде машина жана Mercedes деген эталондук жуп берилип атат. Өзүңөр көргөндөй, машина бул жалпы автоунаалар. Ал эми Mercedes автоунаалардын бир түрү. Түр, мына жалпы жана түр. Жалпы жана конкреттүү десек болот. Мына азыр кыз жана бала бул экөө карама каршы. Демек бул четтетилет. Бул жерде жалпы жана конкреттүү нерсе жок. Демек четтетилип жатат. Б варианты жылдыз жана астрономия. Бул жерде илим жана ага байланыштуу зат берилип атат. Демек бул дагы биздин четтетилет дагы. Кийинки вариантын карайбыз. В вариантында бийдин бир түрү лезгинка болуп атат. Демек азырынча бул туура вариант, себеби көп бий болот. Анын арасында танго болушу мүмкүн, вальс болушу мүмкүн. Ошол сыяктуу эле мына бул жалпы, бул конкреттүү болуп атат. Ал эми Г вариантында тарак көзгө бул сулуулукка байланыштуу берилип аткандыгына байланыштуу. Бизде туура вариант бий жана анын түрү лезгинка.